Ага бири адашып, чоң суммадагы акча салып жүрүш. Күн ичинде банк иштебейт, алдаякта. Театрдын сахнасында кызуу даярдык. Анткени бүгүн кечинде кезектеги спектакль көрүүчүлөргө тартууланат. Жолдо кансырап жатса, мен анын үстүнөн түкүрүп туруп басып кетмекмин деп. Токтоболот Абдумамунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры өзүнүн 92 театралдык сезонун баштап, октябрь айында 13 мурунку жана жаңы спектакльдер репертуарды толуктаган. 92 театралдык сезондун алкагында коюла турган спектакльдер бул сиздер өзүңүздөргө маалым болгондой быйыл Айтматовдун 90 жылдыгы эмеспи, ошол Айтматов 90 эл аралык бизде театр фестивали өтөт. Жакынкы жана алыскы өлкөлөрдөн биздин театрга көптөгөн театрлар келмекчи. Ошол фестивалдын алкагында буюрса бул спектакльдин премьерасы ойнолот деп күтүп атабыз. Абуталип үчүн ал жек көрүп калды баарын текчи. Ушундай үй бүлөнү, ушундай идеально бир үйүнөн үмүткөн. Театрдын 92 сезонунда бир нече жаңы спектакльдер кошулган. Алардын бири Чыңгыз Айтматовдун Кылым карытар бир күн чыгармасы. Дал ушул чыгарма бул жерде азыркы учурда даярдалып жаткан учуру. Ал спектакльди театрдын көркөм жетекчиси Назым Меңдибайыров коюп, азыр болсо ошол актерлордун даярданып жаткан учурун көрсөк. Буга чейин аталган чыгарманын ар кайсы бөлүктөрү сахналаштырылып коюлуп келсе, бул жолу спектакльдин режиссеру Назым Меңдибайыров чыгарманы баштан аяк чагылдырууга киришкен. Улуу жазуучунун белгилүү романын коюуда режиссер ар бир образга, ар бир кыймылга, жада калса ар бир сөзгө чейин кылдат карап, чоң кызыгуу жана толкундануу менен даярдоодо. Казан кап жолдун түрүп жүргөн. Как только силер катуу немете барсаңар, катуу күлө барсаңарчы, вседозволенность болсо, анда мне кажется, аха болмок да. Постоянно жакта бала уктабада. Бул азыр жаңы коюлуп жатат спектакль. Инсценировкасын мен өзүм жазгам. Анан сахналык адаптациясы боюнча Кылым карытар бир күн сахнага толугу менен коюлганда убакыттар болгон. Акыркы жылдары эмнегедир Кылым карытар бир күндү көп учурда бир эле жериндеги ичинен мисалы ошол контексттен Найман энени алып чыгып коюшат, же болбосо Чыңгызхандын Ак булуту, же Раймалы менен Бегимай, же Абуталип менен Зарипа Едигей ушул үч элдиктин тегерегинде эле ушул сыяктуу спектакльдер бар да. Бирок биздин көрүүчүгө бүгүнкү күндө Айтматовду бир мындай толугу менен түшүнүш үчүн, Айтматовдун тереңдигин түшүнүш үчүн менин оюмча ушул Кылым карытар бир күндү толугу менен көрүүчүгө керек го деп ойлойм. Чыгарма буга чейин сахнага коюла элек болгондуктан актерлор бир чети толкундануу менен, экинчиден жоопкерчилик менен мамиле кылышууда. Башкы максат бул спектакль менен Айтматов ааламынын тереңдигин, мазмундуулугун жеткирип берүү. Негизи мен Айтматовдун чыгармаларына таң калган, баа берем да. Таң калганым ушундай чыгарманы кыргыздын баласы жазганына таң калам да. Албетте бул киши гений. 92 жыл тарыхы бар Кыргызстандын башкы театрынын жааматы ишке толугу менен киришип, дээрлик күн сайын өз көрүүчүлөрүнө эшигин ачат. 16 октябрда Каныбек Иманалиевдин Керес спектаклин, 17 октябрда Юлия Дамскердин Гүгүм спектаклин, ал эми 18 октябрда түрк жазуучусу Азиз Несиндин Торостук Зөөкөр аттуу спектакльдерине күбө боло аласыздар. Акмарал Аипова, Алтынбек Сакеев, Таңманай программасы.